Fitr sadaka. Bismillah, elhamdülillah. Bugün 2022 yılın Ramazan ayının akırkı günü 1 may. Biz şu akırkı bizge gelgen fitr sadaka zeketlerdi tarkatıp жатабыз. Жалауат шаарында Чехов көчөсүндө жайгашкан биздин складыбызда. Бизге ошол келген аз камсыз үй бүлөлөр, күйөөсү каза болгон, күйөөсү таштап кеткен, күйөөсү оорукчан, майда балдары бар, муктаж, кирешеси жок, иштей албаган, ошондой жалаң ошондой үй бүлөлөргө, ошондой карындаштарга, келиндерге, эжелерге берилет көбүнчө бизде. Ошолор да келет. Азыр могу фитр садаканы менен келген азык түлүктөр бул азыр складка чейин да бир 70-80ге таркатылды, ошонун ашканы келди. Ошондо ушул күнгө чейин азыр биз аркылуу тизме алып, биз аркылуу акчалар берип, бир канча ондогон үй бүлөлөргө зекеттер берилди, фитр садакалар берилди. Арасында 3000 сом, 5000 сом, 16000 сом, 100 000 сом, 500 000 сомго чейин зекет бергендер болду. Жалаң ошо намаз окуган, динди түшүнгөн таксырлар, жалаң ошондойлор. Арасында бизнесмендер бар. Ошого биз бул Рамазан менен эле булардын муктаждары бүтүп калбайт. Эртең ороз айт күнгө да биз ниет кылып жатабыз. Ошол эгер мечиттерде, аянттарда ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошол карындаш эжелерибиздин бала чакасына майрамдык, ошо улуу болгон майрамыбыздын маанайын мындай бир шарапатын тартуулап, майрам экендигин көрсөтүү үчүн эртең да ороз айт күнү дагы шириндик майрамдык тартуулаганы азыр ниет кылып жатабыз. Ага дагы салым кошсоңуздар болот. Фитр садака которуп электер болсо, же жөн садака берем дегендер айттан кийин дагы которсоңуздар болот. Кийин жетишпей калган болсо, бизге продукты сурап, кийим-кече сурап, акча сурап, дарыланганы, продуктуга акча сурагандар дайым болот. Рамазандан кийин дагы болот дайым. Ошого биз чакырып кетебиз. Ошондой эле биз Россиядан биздин Рахматулло деген буртуганыбыз бар. Ал дайым биз менен шериктеш болуп, бизге ошондой спонсорлор табып берип турат. Дайым өзүнүн досторун, акаларын, өткөндө деле 100 үй бүлөлөргө продуктуга себепчи болду. Фитр садака зекеттерин которгон себепчи болуп атат. Биз менен дайым кызматташып келет Россияга кеткенге чейин дагы. Рахматуллого да чоң ыраазылык билдиребиз. Рахматулло, мынакей сен которгон досторуң, акаларың которгон акчалар деле ушул муктаждарга берилип жатат. Айттан кийин дагы которсоңуздар өз дарегине жетет буюрса. Ошол жанагы күйөөсү жок, кароосуз калган, багар эркеги жок, жесирлерге, жетимдерге ким которуп жаткан болсо, дагы которуп турган болсо, Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах. Айтın. Bakayım. Bu şey işte. Aşamayın. Allah bilmezsem ne olur ona. Mayı düştü. Mayı. Sen günün çırpamadı, çırpasa şopurmuştun. Puan çakağı de pot pazarın korbandı demez. Altı falan var ha. Al bunu kovuzlar. Kakasım çok. Buraya bak ha. Ama bunu çok kokalattı. Ama ben de uşan aldım. Genç. Sevgili gençlerim. Sen buradan pratik alıp gittin. Aklına sana verecek. Öyle? Oldu. Bakın. Rahmet ha? Allah razı olsun. Hangisi? Adam ne kadar değerleme. Gelmem de kişilerle siz. Rahmet Allah razı olsun. Bismillah. Bugün Ramazan ayının akırkı günü. Rahmatullah. Assalamu alaikum anasın. Sen жиберген жана досторуң менен жиберген садака фитр аманат мынакей азыр ээсине берип атабыз. Бизге келген ушул аз камсыз ошондой муктаж үй бүлөлөрдөн бияк карындаштыкка берип атабыз. Өзү ошо ооруйт, ден соолугу боюнча. Мынакей берип атабыз. Мынакей алып койсоңуз 3000 сом садака. Ошо Алла ыраазы болсун, өтө сүйүнүп жатат. Азыр силер өзүңөр тура аласыңар, кандай неме ден соолугуңуз боюнча? Айтың ары менен мен өзүм 4 жылдан бери инсульт гемодиализ алам. Андан кийин 4 жылда 3 жыл мурун инсульт болгом. Комага түшүп калдым. Ошондон кийин жакшы болуп кете албайтам. Анан тез больницага түшүп турам, кан куйдуруп турам, каныма төлөйм.
канымы ошо бирип куйганда 1300 1,5 чейин барып калат. Ошентип акчага муктаж элем. Ушу силерге кайрылган болчумун. Анан кече жакында ноябрда акам өтүп кетти, бир тууган акам. Андан кийин апам рак болуп бир көкүрөгүнөн ошентип өтүп кетти. Анан үйүбүз бар эле. Үйүздө дагы мен ошо гемодиаз алып, анда ошто болчу, бул жерде жок эле. Кыйналып барып келип, оштон кыйналганда апам дагы бир көкүрөгүн рак кылып операция кылып алдырыш үчүн акча каражат таппай калып, үйүбүздү дагы саттык. Үйүңүздү саттыңыз, э? Ооба. Азыр эми ошо гемодиазга каттап, ден соолугуңуз иште албай, балдарыңызга кээде продуктыдан жол кире, ошо тартыш болуп калат экен да? Ооба, анан кыйналам. Бир неме жөн барып келсем, жүрөк жагымдан да тартикардия. Жүрөгүңүз дагы инсульт болгон, э? Ооба, ошо жүрөктөн тартикардиямам күчөп кеткенде баса албайм. Анан ошондо жол кирем, барып келишим дагы бир күндө Черезден барам да. Бир жумада 3 жолу барам. Бир күндө барып келишим 300 сом, 400 сом кетип калат. Бул өзүңүз бешмал намаз окуйсуз? Бул ошо Россиядагы Нахмадулла, Рахматулла деген балдар которушу да. Ошо жакында акам апам өтүп кеткен үчүн мен оромойт элем, жакында оронуп ушинтип Кудай деп, Алла деп, ушинтип Аллага сыйынып неме болуп калды. Анан сиздерге дагы ошо кайрылып ушундай муктаж болгон жөн. Силерге дагы рахмат. Алла ыраазы болсун силерге дагы. Ишиңерге ийгилик. Болду. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Так. Неме, жаңыл жашооңор кандай болуп атат? Продукты деле болуп калат, болбой калат. Жолдошуң жок, э? Жок. Кызың канча жашта? Кызым 12. Өзүң намаз неме тамга тааныбайсың да? Намаз таанысыңбы? Намаз үйрөнүп атасыңбы? Ооба. Кызың намазга кызыгып атабы? Кызыгат деле. Неме кызың мындай мусулманча кийинем деп неме болбой атабы? Кылат, меникин кийип алат да. Кийип алабы? Кийгиси келет экен да? Ооба. Базардан кийим көрбөдүңөр, мусулманча кийимдер канча турат экен? Канчага жетти? Азыр бир көйнөк көрдүм ошо немесин 800 Өзү көрдүбү кызыңыз? Ооба, өзүм көргөзүм да ошо. Эме кандай кийим көрдүңөр? Канча сомго келет экен мындай жакшылары? Өзүң айтчы өзүң? Мага мындай узун, анан асты-үстү окшош кийимдер жагат. Так. Кандай кийим көрдүңөр базардан? Сага кандай кийимдер жагат? Мага асты-үстү окшош, анан мусулмандардыкындай кийимдер жагат. Ооба. Жашың канчада? 12-де. 12-де. Мусулмандарча кийинген келет экен да? Ооба. Эмне көчөдө бирөөлөр көрүп кызыгасыңбы же кандай? Кызыгып калдыңбы? Апам ороңунан кийин мен дагы көрүп кызыккам. Кызыккан. Жашың 12-де, э? Ооба. Мектепте окуйсуң, э? Ооба. Азыр ошо алганы базарда кандай кийим көрдүң? Канча сом турат экен ошо асты үстү жолугу менен, шым менен? 850. Бул эң арзаны, э? Эң арзаны. Түшүнүктүү. Кандай кийинген келет ошол нерсени? Асты-үстү окшош, Ооба. мусулмандардыкындай. Ооба. Анан жолугу дагы ошо кийимге окшош болсун дейм. Ошо канча турат ошо сен каалагандай кийим азыр? Канча сом жакшысын ала аласың? Канча сомго? 850. Жок, сиз айтпаң. 2000 дедиң го жана. 2000 сомбу? Ооба. 2000 сом келет, э? Ооба. Болду, азыр 2000 сом беребиз азыр. Так, бүгүн ошо Рамазандын акыркы күнү. Бүгүн бизге келген фитр садака зекеттерди таркатып жатабыз. Анан бизге жана жакында эле обай эле келип кетишти. Россиядан атайын дин үчүн хижрат кылган бир үй бүлө. Алар кетишти. Азыр дагы бул жерде бир орус карындашыбыз бар экен. Орус улутунда ислам динин кабыл кылган экен, 6 ай болуптур. Күйөөсү чок экен. Сколько у вас детей? 5 детей, да? Муж бросил, он за вами никак не помогает, да? Сколько времени, как вы приняли ислам? 6 месяцев. И что послужило причиной? Не знаю, сама захотела. Просто захотела, да? Сейчас уже 5-кратный намаз читаете, да? Да. И вот какие у вас впечатления об исламе? Не об мусульманах, а об исламе есть какие-то впечатления? Не, нормально, мне Нормально, понравилось. да? Информацию откуда получаете о религии? С мадрасы учим. С медресе, да? Да. А кто-то был причиной для того, чтобы вы как бы приняли ислам, да? Нет, я Нет. сама. Просто, да? Да. Захотели, да? Да. Понятно. Вообще, у вас сейчас какие проблемы с жильем там? Да, на квартире живу. На квартире Не сколько работаю, платите? Не работаете, да? 4000, да? 4000 платите за квартиру, да? А детей 5, да? 5. Сколько,
Каких возрастов они? Так, старшая 12, младшая 2 годика. Старшая 12, младшая 2 годика, да? А с продуктами как у вас там? Стабильно или по-разному? Иногда мучаюсь, да. Иногда не бывает продуктов, Да, да? да. На сколько дней может не быть Ну, продуктов? 1-2 дня, да. 1-2 дня, да? Ну, кто знает, там иногда что-то продукты заносят, да? Да, да. Понятно. Еще какие у вас там, в основном сейчас, чтобы, либо квартплату, чтобы кто-то платил, да? Да? Да, квартплата, вот это мучаюсь. Пособие отдаю за квартплату, там У вас, свет, это все короче, то, что получаете пособие от государства, полностью на квартплату идет, а иногда на свет денег не хватает, да? Да, да. Пятикратный намаз не пропускаете, да? Нет, Дома читаете, да? да, да. Машалла, все. Все. Келемна, фитр садака, зекет. Кел, алып кетерлер басына. Birden ölçek mi? Tak, tamam, okey. Aha, kelerle o gezek menen. Okey. Tak, kelerle. Okey. Fitr sadaka zekat idi. Okey. Так, все, да? Все. Ладно, ладно. Aynen Allah razı olsun. Merhaba. Так, ушуну алдың ба? Жакшы экен, машалла, өтө жакшы жарашып тур. Неме, ушуну чечпей кийгин, чечпей мейлиби? Анан дагы кийин болсо, болуп калса дагы запастагы алып беребиз буюрса. Намазды үйрөнүп атасыңбы? Намаз үйрөнгөн сайын китептерди алып беребиз буюрса. Болду, машалла, өтө сонун болуп тур, өтө сонун. Азыр орондуң ба? Машалла. Бул көйнөктөрдү ким берди? Бирөө бердиби? Аллах берди. Акчаң кетпеди, кече жана эле оронуна эле келген го. Машалла, өзүңө жагатабы? Неме, квартира проблема сенде? Азырынча убактынча бир жерде табылдыбы? Табылды азыр убактынча? Так, түшүнүктүү. Квартира проблема. Продуктучу кандай болуп атат? Ден соолугуңа байланыштуу иштей албай атасың, Намаз үйрөнүп атасыңбы? Китеби бар, 5 мал намазга жыгылайын деп атпысың да? Буюрса, болду, машалла, болду. Сөз жардам болот Аллахтан. Алла разы болсун. Ушинтип бизге продуктка келген карындаштар, эжелер ушинтип арасынан оронуп, намаз окуп үйрөнүп аткандар болуп атат. Алла разы болсун. Урматтуу акалар, достор, ушундай карындаштарыбыз көп, күйөөлөрү жок, карай турган немелер жок, продукттук квартирадан кыйналат, ушундай карлашып, жардамдашып турайлы, тыйындардан которгула, кийимдерден, ушундай акчалардан, продуктудан бизге келген садака зекеттерден, мынакей, бир кереңе жумшап аласың, Майра. Так, сиз каерде жашайсыз, эже? Базаркомдо жашайсыз, Канча балаңыз бар? 3 балам. 3 балаңыз бар, Бир чоң балаңыз майып экен, Коляскадабы? Жок, азыр басып калды. Басып калды? 3 балаңыз бар. Чоң балдарыңыздын атасы өтүп кеткен, Бул кичине балаңыздын атасы каралашпайт. Эмне тиричилик кыласыз? Мешиттерге чыгасыз? Анча-мынча? Эми али кошуналарды үйүн жыйнатып берем. Ошондо иш кылып турасыз, Түшүнүктүү. Неме, эмне кыйынчылык бар сизде, мисалы, ошо үйүңүздө кандай муктаждыктар бар? Şu produkta kıyılanı. Көбүнчө продукт жок болуп калат, Болду, продукт элеби? Квартплата төлөбөйсүз, Çok vardır. Түшүнүктүү. Базаркомдо жашайсыз, Өзүндө. Болду мейле. Мынакей Айнур эже, аманатыңызды алып келдим. Биздин эле көчөнүн баш жагында экен. Бул эжеге берип берген экенсиз. Мынакей алып келип, берип аз кеттим. Пешинге чейин берип келейин деп. Айнур кызым, рахмат. Сайнын дагы иштериң ийгиликтүү болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң менен, үй бүлөң менен тынч бол. Şu бизге окшогон муктаждарга берип аткан